Кыргыздар эс алууга чыккандагы эң чоң 3 ката. Биринчиден продукт алып чыгышы. Продукт алып келет, тогу эми продуктасы эле келиш керек да. Сиз саякаттап эс алып, жеңил бирдеке дару алып алып туруштук. Же даяр нерсе алып ал, же сухофрукт алып ал. А биздикилер бүт тамага казан алып келип, тамак кылып жеп эле чыгып кетип калат да. Абияттан ырахат албай калат, кеңири зикир кылбай калат. Ушул жакта да жеш, анан мусорун таштап кетиш болуп калды да. Бул эң чоң каталардын бири. Ал эми экинчи ката барган жерге кайра бара бериш. Бизде ушундай барган жерге кайра бара берет. Барбаган жерге барыш керек. Бир көчөдөн кеттиң, экинчи жолу башка көчөдөн кел деген маселе бар. Ошондо алмашуу болуш керек да. Мисалы Дубайда завтрак кылсаң, обедте Италияда обед кыласың мисалы, да? Ушунга барып спагетти жейсиң. Францияга барып. Демек, алмаштырыш керек экен. Ал эми үчүнчү маселе аркасын тазалабаш. Мусор маселеси. Биз чыгып алып келип, бүт мусор таштап кетебиз. Табиятыбызды кордоп атабыз, урматтуу мекендештерим. Табият кордошубуз керек, корболобуз. Азыр биякта биздин группабыз, машалла, ужакта эс алышып атат, палаткалар тигилген. Анан 4-чү катаны кошуп койдум. Бизде келип эле кетип калат. 2 саат 3 саат эс алып кетип калат. Мына палаткалар тигип, биз бир жумадай, азыр бир жумада кайтабыз деп. Буларга башчы мен. Телефонду эч качан сылаба, аялыңды сыла. Телевизорду эч качан кучактаба, аялыңды кучакта. Жакшы мамилени бүгүн темирге, кээде эркектер ушундай машинасыга берген мамилени, кээде ушу техникасыга берген мамилени аялына бербейт. Жакшы мамиле жок Алганга чейин миңдеген убадаларды берет. Жакшы сөздөрдү айтат, укмуш нерселерди убада берет, сонун нерселерди айтат. А бирок тойдон кийин, тойго чейин мындай, тойдон кийин андай деген маселе болуп кетет да. Мындай кылбаш керек. Ар дайым бирдей окшоштукта болуш керек. Ошо жашоону аманат кылып алдыңбы, никеңи алдыңбы, ал сенин аманатың, ал сенин өмүрлүк жолдошуң. Бактылуу кыламын дедің, бактылуу кылышың керек. Бул сенин карзың, парзың. Баары жок сен адилеттүү болушуң керек аялыңа карата. Ошондуктан, урматтуу эркектер, жакшы мамиле кылыңыздар. Бул аял аманат нерсе. Акыретте акыбети суроо жообу өтө оор болот мекендештерим. Азыр мекенибизди жогорудан карап ойлонуп болуп жаткан маселелер жакшы жактан да күчтүү кетип атабыз, жаман жактан да күчтүү кетип атабыз да. Кудай менен сатасын. Инсапты өзүгө берсин дейт го. Тамам. Бизнес кылып, ийгиликке жетемин десең, сөз түрдө 3 нерсеге маани бер. Биринчиден, жалкоо болбо. Көпчүлүк жаштардын катасы баштайт, таштап коет. Бүгүн оштон чалып бир иним, мен ушул нерсени ташташым керек. Ненен нерсени таштайсың? Бир нерседе туруктуу болбой атам, агам дейт да. Туруктуу болуш керек. Бир нерсе ишти баштадыңбы, ошол нерсенин аягына чейин чыгыш керек. Аракет токтотпош керек. Кыла бериш керек. Ошол аракет болбосо, могу кыймыл аракет менен болбосоң, колуң бош болсо, бутуң бош болсо, мээң да бош болот. Анан шайтанга азгырылып бардекелерди кылып кое бересиң да. Бул биринчиден. Экинчиден, этият бол. Бизнесте кичине акча түшүп калат, кээде башында эле акча түшүп калат. Ошол учурда жаштардын катасы кеттик эс алабыз, кеттик кыздарга деп калат да. Жок. Сен ошол кыздарга барбагандыгың үчүн дагы бизнесиң өнүгөт. Ошолорго барбагандыгың үчүн, ал арам ишке барбагандыгың үчүн ийгиликке жетесиң да. Ошондуктан да бул акча түшүп атабы? Эксан кыл, жакшылыкка сарпта. Ошо пайданы Аллах Таала сыноо максатында берип атат. Не кылат экен деп. Барып чачып ар кимге нерсе кылсаң, андай экинчи жолу берилбейт бул нерсе. Тескерисинче эксан кылсаң, жакшылык кылсаң, бул боло турган бала дейт да. Ата-энең айтат го, боло турган балам менин балам деп. Үчүнчү маселе, урматтуу эркектер, бизнесиң сөз түрдө адалынан болсун. Мына ойлонот да адам, жер бизнес кылсамбы, уй бизнес кылсамбы, же квартира бизнес кылсам, не бизнес кылсам. Эң токтоп адалы. Акыретте суроо жооп катуу болот да. Бул дүйнөгө бизнеске киришет экенсиң, кийин ошол нерседен акча түшүп, кээде арам нерсени адал деп билип калат да көпчүлүк адамдар. Кафелерде тамактарды сонунун жеп аткандар, машинаны жакшы айдап аткандар, арам болсо дагы ошол нерсесин өзүнө ээп көрө берет да. Тыяласын тозокко даярдай берет. Акыреттен коркпой калат. Жүрөгү катып калат да. Бир арам жедиңби жүрөгүң караят.
экинчи арам жейсиң, үчүнчү арам жейсиң, ошентип жей берип жүрөгүң капкара болуп, анан сен адалды арам, арамды адал деп түшүнүп каласың да. Жөнөкөй эле буга мугалимдер мисал, мугалимдер мамлекет айлык берет, демек мен студенттерден алышым керек деген түшүнүгү болот да. Жок, болсо башка иш жумуш тап, жейиштир, ал жерден кет. Сен иштеп жаткан ордуң сага жакпайбы, зарплатасы азбы, бар, сонун зарплатага өзүңө жакшы жерди табып ал. Канаат кылбасаң бар, башка ишиңди кыл. Европага кет, кара жумуш кыл. Бирок ошол жерде мамлекет бергенге ыраазы болушуң керек, ошол берген времяны так туура иштешиң керек, ошолдо алып аткан акчаң адал болот, таза болот. Кээ бирөөлөр официантка катуураак сүйлөп койсоң ал нааразы болот да. Официантсың сен, иштеген жериң жакпайбы? Бар, башка иш тап. Официантсыңбы, жылуу мамиле кылышың керек. Кааласаң, бул сенин иштеп эме кылган жериң, акча таап аткан жериң. Жакпайбы, башка жумуш тап. Карактерин көрсөтөт, тырышат, башка кылат. Ошондой экен, жаштар өнүгөм десеңер, өсөмүн десеңер, очкиден, шляпадан, кепкадан косяк издеп отурбастан аракетти кылгыла. Кыздарды алдаба. Кыздарды алдаш бул өзүңдү алдашка барабар. Көп жаштар бүгүн бойдок жигиттерге өзгөчө кайрыларын, нафсүн, кээде утурумдук кичинекей нерсе үчүн өзүңөрдү убактыңарды, руханиятыңарды, жаныңды кыйнап алат. Ошо бир күнөөнү кыласың, ошо күнөөнү эстеген сайын өмүр бою ал сени азаптан, эстеген сайын сени кыйынчылыкка түшүрө берет. Ошондуктан эч качан күнөө кылба. Жаа бою кач. Но тумандар канчалык, асман канчалык алыс боло турган болсо, ошончолук алыс бой күнөө. Арактан, насвайдан, сигаретиден ошончолук алыс бой. Чыгыш менен батыш канчалык алыс болсо, ошондой алыс бой. Ачылыштар өтө көп, биология болсун, табият болсун, күн сайын жаңы нерселерди көрө беребиз. Мына дарак эмне өзү? Эми гүлдөптүр, машалла. Токиодогу баягы гүл бактарга кирген эмеден окшош экен. Машалла. Мужизалардын бири. Жанымды албай туруп, көп кереметтер көрүш насып кылсын. Ошолордун катарында бирөөсү, буга карасаңыздар, бул природа. Өзгөчө токой, өзгөчө жаңгыр, өзгөчө керемет, өзгөчө дарыя. Азыр түнкү саат 12:30, 12:45 кетип атат. Түнкү, бирок күндүздөй карасаңыз природа. Өзгөчө керемет жер. Бул жер кая? Урматтуу мекендештерим, Аллахтын можизасы, азыр бизде жамгыр башталып атат. Мына кереметти караңыздар. Алхамдулилла. Өзгөчө табият, өзгөчө жаратылыш, өзгөчө кооздук. Алхамдулилла, өзгөчө мамлекет. Мына караңыздар. Азыр кеч кирди, бирок баары камералар тартып атат да, жарык кеч кирген мамлекет. Жарык, бирок кеч. Эч качан телефон колдонбо. Бүгүн сөз эсин табат. Кээ бир апаларды байкап калып атам, кээде көчөдө көрүп каласың. Баягы апалар жаш балага телефонду карматып коюп, бала мынтип карап турат да. Яркосы да эң жогорку деңгээлде турат. Баланын көзү, нерви, ден соолугу эң жаманы руханият өлүп атат да. Руханият өлүп атат. Урматтуу мекендештерим, ойлонуш керек. Не бул? Бул алча деп коебу да саңи. Машалла. Алданбашыбыз керек, урматтуу мекендештерим. Өзгөчө апалар, балдарыңыздарга телефон карматпаңыздар. Карматпаш керек да чындыгында. Технологиядан артта калып кетет дейт. Мага карасаң, өтө арчаны кыйып, өтө күчтүү жасаган да. Үйдү да кереметтүү жасаган, машалла. Сөздү бөлбөйүн. Айтайын деген маселе, урматтуу мекендештерим. Телефон маселеси. Бүгүн ошо жаштыгынан телефон берип, технологиядан калып кетет, башкадан калып кетет. Күнөө маселесинде калбай атат да. Жаш балаңызга телефон бердиңиз, ал эмне сайттарда кирип атат, эмнелерди кылып атат. Бүт контрол болуш керек. Бир убакыт болуш керек, убакыт бөлүш керек телефонго. Ошол убакытта колдонуш керек, ата-энесинин көзөмөлүндө. Каалаган убакта сиз баруу жок, байырмасы жок, каалагандай эме кылса бул өтө коркунучтуу.
Siz özünüzü kontrol kıla alбай кээде туура нерселерди кылып коесуз телефондо. А жаш балачы? Siz 50 жаштагы сиз 15 жаштагы баладан ошо өзүңүздүн натыйжаңызды күтөсүзбү? Жок. Артта калып кетпейт эч качан. Жетип алат, ашып дагы кетет. Качан телефон бербесеңиз. Телефон бере берсеңиз, урматтуу мекендештер чектелүү жаш болуш керек да. Ошондуктан телефонго өтө этият болуңуздар. Ассаламу алейкум, кайфа халук? Ахлан ва сахлан, Кыргызстан. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим. Телефондон этият болойлу. Азыр мен ушундай кооз керемет жерлерде жүрүп, кээ бир маселелерди айтып коеюн дедим. Биринчиден жеке башыма, элиме пайдасы тийсин дейм да. Онабы эски эмеден баягыда кайдан а? Не дейт эле? Машалла, табаракаллах. Оны койлор турат го, көрсөтсөңүз ами. Ошол эң чоң байлык да өзү. Ошо койчумандар азыр кайтарып жүргөн кой эң чоң байлык. Буну билген билет. Өзү бир өсө эле $100 болгондо азыр айта 4-5 миң доллар бар да. Анан кой жылына 2ден туат, берекелүү жаныбар. Кой багышыбыз керек. Арашан козулар жаман эме болуп атпа, кочкорлор а? Эмнеси болсо дагы койлорду багыш керек, көбөйтүш керек. Эт маселеси кымбаттаса кымбаттайт, эч качан арзандабайт мекендештерим. Бул табиятты карасаңыздар, бул таман, бул дарыя, урматтуу мекендештерим. Мен Аллах Тааладан сураган эң көп дуаларымдын бири бул не десеңиз, Аллахым өзүң жараткан бул жаратканышыңды, табиятыңды, жоолоруңду, тоолоруңду, бул кереметтериңди көрбөй туруп, көрсөтпөй туруп жанымды алба. Дүйнө жүзүн көрүп чыгайын деген дуам бар. Мисалы 200 канча мамлекет боло турган болсо, мисалы 80ден ашык мамлекетке бардык. Дагы бара беребиз. Урматтуу мекендештерим, сиздер дагы дуа кылыңыздар. Көздөр ачылат, ойлор ачылат, мээлер ачылат, жабык нейрондор ачылып кетет. Качан сиз саякат кылсаңыз, дүйнө көрсөңүз, жаңы эмоциялар, жаңы түшүнүктөр, жаңы сабактар, жаңы китептер ачылат. Сиз 10 китеп окуп албаган нерсени бир саякаттан алып коюшуңуз мүмкүн. Ошондуктан саякат кылыңыз, урматтуу мекендештерим. Бул кереметтер. Бул табият караңыздар, машаллах деп батырып келет. Жамгырдын 3 пайдасы бар. Азыр Кудайыма шүгүр, тоодобуз дарыянын алдында, мындай керемет арчалардын жанында өзгөчө жамгыр баштап атат. Мен сүйгөн нерсе жамгыр, урматтуу мекендештерим. Аллах табарака ва таала суу менен өмүр бердик дейт да. Мында байкасаңыз жамгыр түшөт, булануу процесси асманга көтөрүлүп кайра түшөт, ар бир периште алып түшөт. Айтайын деген маселе не? Могу байкасаңыздар, жамгыр түшөт, жамгыр түшкөндө эгиндерибиз суу ичет, талаларыбыз суу ичет, жаратылыш, бүт жаныбарлар бардыгы сулуу болот. Ошонун негизинде эгиндерибиз жакшы болот. Кылып аткан эгиндерибиз, талаларыбыз жакшы болот жамгырдын натыйжасында. Жамгыр жаабай койсун да куруп чөл болуп бардыгыбыз кургап бүтөт. Ошо жакшы болгон таладагы өнүмдөрдү биз өзүбүз жейбиз. Эркектер бели күчтүү болот, аялдар менен жакшы болот, мамилеси жакшы болот. Сонун красавчик балдар төрөлөт. Жашоо процесси ушинтип бир эле сууду Аллах табарак ва таала ушул жерде мисал келтирип, көп сабактарды бергиси келет да. Ошондуктан айтайын деген маселе, бул биринчи пайдасы, биз жашоо процессибиз бүт бардыгына таасир берет. Экинчиден, жамгырга сөзсүз чуркап чыгыңыз. Денеге, ден соолукка бүт пайдалуу бул жамгыр болуп эсептелет. Ошондуктан да апаларыбызды байкасаңыз, энелерибиз баягы жамгыр жааганда крышадан түшкөн сууга жамгырдын суусу деп идиштерин коюп коет. Неге? Бул полезный, пайдалуу. Үчүнчүдөн, урматтуу мекендештерим, жамгыр бүт жууп тазалайт. Алмаларыңыз болобу, машинаңыз болобу, айтор турмуш Аллах табарак ва таала ушинтип шамал менен, суу менен, жамгыр менен жерди ушинтип тазалап турат да. Тазалайт Аллах таала. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, таза болойлу. Жамгырда жыргап мынтип эс алыш керек да, урматтуу мекендештерим. Эркектерге айтар насаатым, эч качан милдет кылба. Аялыңа мындай кылтам, андай кылтам, кийин алып бертам, тамак алып бертам, муну кылып бердим, үй салып бердим, машина алып бердим айтор. Бүгүн өтө ылдый, төмөн милдет кылган эркектер өтө көбөйүп кетти. Жимот деп коебу аны. Башка дейби? Айтайын дегеним, милдет кылбашыбыз керек. Бул сенин милдетиң, кааласаң кылышың керек бул нерсени. Сен бактылуу кылам деп алдыңбы? Бактылуу кылышың керек аны. Эмне үчүн анда үйлөндүң ага? Аны бактылуу кылам дегендер толтура болчу.
Бирок сени тандап, бул мени бактылуу кылат деп сага ишенип, өзүн, денесин, өмүрүн сага арнадыбы? Сен кааласаң бакытты кылышың керек, бактылуу кылышың керек аны. Ошондуктан аманатка эч качан кыянат кылбайлы, урматтуу мекендештерим. Ар дайым аманатка бекем болушубуз керек. Бүгүн майда болгондор айтышкандар аялы менен, себепсиз бирдекелер талашкандар, мына эркек болуш керек да адам деген. Аманатка кыянат кылбайлы. Аялды ошо бирөөнүн кызыга үйлөнгөндөн кийин бул аманатка өтө катуу жооп беребиз. Бүгүн кыйынчылык жок да, жеңилчилик болуп кетти дагы. Деп көзүнүн кыры менен карап, өтө оор маселелерге дагы жеңил карап калды адамдар. Кичине кыйналсын да, чөлдө эки бутуна чынжырларды байлап бирөөлөр кыйнасын да, кыйынчылык келген учурда көздөр катуу ачылат. Неге кабырды ачылат? Себеби өлүп бүттү, ал жерде азат бар, ошондуктан көз ачылат. Алтын башыңыздар аман болсун. Урматтуу мекендештер, бул маселеге ойлонуңуздар. Өтө катуу, терең ойлонушуңуздар керек. Аманатка эч качан кыянат кылбашыңыздар керек. Жашоодогу эң чоң адашуум эң жакшы адашуум бул турда болгон, урматтуу мекендештерим. Мен эки жакка чыксам ар дайым жалгыз чыкканга аракет кыламын, анан адашканга аракет кылам. Ошо адашып кетүү менен көптөгөн жаңылануулар, жаңы эмоциялар, жаңы көчөлөр, жаңы сен билбеген системалар кирип кете бересиң да барган сайын. Азыр дагы мына тоолордун арасында жүрүп, машалла, табараkallah, Кудайга шүгүр. Көз ачылат. Кээ бирөөлөрдүкү өлгөндө, кээ бирөөлөрдүкү бир окуяга байланыштуу, апасы каза болгондо же аял таштап кеткенде, бирок көзүңүздү дагы бир ача турган нерсе бул саякат, сөзсүз саякат кылыңыз. Жашоодогу эң чоң адашуум эң жакшы адашуум бул турда болгон, урматтуу мекендештерим. Мен эки жакка чыксам ар дайым жалгыз чыкканга аракет кыламын, анан адашканга аракет кылам. Ошо адашып кетүү менен көптөгөн жаңылануулар, жаңы эмоциялар, жаңы көчөлөр, жаңы сен билбеген системалар кирип кете бересиң да барган сайын. Азыр дагы мына тоолордун арасында жүрүп, машалла, табараkallah, Кудайга шүгүр. Көз ачылат. Кээ бирөөлөрдүкү өлгөндө, кээ бирөөлөрдүкү бир окуяга байланыштуу, апасы каза болгондо же аял таштап кеткенде, бирок көзүңүздү дагы бир ача турган нерсе бул саякат, сөзсүз саякат кылыңыз. Жомоктогудай жердебиз, жомоктогудай кинолордун ичине кирип калдык, урматтуу мекендештерим. Буну жөн гана көрүш керек. Азыркы эч кайсы фотоаппарат бул нерсени реал көрсөтүп бере албайт, биздики дагы. Бирок ошентсе дагы карап коюңуздар. Бул табиятты карасаңыздар, бул томан, бул дарыя, урматтуу мекендештерим. Мен Аллах Тааладан сураган эң көп дуаларымдын бири бул не десеңиз, Аллахым өзүң жараткан бул жаратканышыңды, табиятыңды, жоолоруңду, тоолоруңду, бул кереметтериңди көрбөй туруп, көрсөтпөй туруп жанымда алба. Дүйнө жүзүн көрүп чыгайын деген дуам бар. Мисалы 200 канча мамлекет боло турган болсо, мисалы 80ден ашык мамлекетке бардык, дагы бара беребиз. Урматтуу мекендештерим, сиздер дагы дуа кылыңыздар. Көздөр ачылат, ойлор ачылат, нээлер ачылат, жабык нейрондор ачылып кетет. Качан сиз саякат кылсаңыз, дүйнө көрсөңүз, жаңы эмоциялар, жаңы түшүнүктөр, жаңы сабактар, жаңы китептер ачылат. Сиз 10 китеп окуп албаган нерсени бир саякаттан алып коюшуңуз мүмкүн. Ошондуктан саякат кылыңыз, урматтуу мекендешим. Бул кереметтер. Сууну караңыз, таптаза. Бул табият караңыздар, машалла деп батырып келет.